Бул Керметов айыл өкмөтүнүн Гүлбар айылы. Бош арабанын жолунун бою Өзбекстан Республикасы менен чектешкен жер. Бүгүнкү күндө мантип чек арасынын тосмолору бузулуп. Ош облусунун Араван районуна караштуу Керметов айыл өкмөтүнүн Гүлбар айылындагы Өзбекстандын чек ара зымдары бузулуп жатат. Алар буга чейин кыргыз-өзбек чек арасы боюнча макулдашылган жерлерди бошотуп берет. Алдын ала айтылган маалыматка ылайык 305 гектардай жер Өзбекстандын аймагынан Кыргызстанга өтөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу Араван районунун акими Сейитбек Кулубаев билдирди. Чек ара тосмосу жолго жакын болчу, ошолор азыр зымдар чечилип алынып атат. Ал эми бул эгерде бизге өтө турган болсо, бул жерден 304 гектар жер өтөт да. Анан азыр пока зымдар тосмолор чечилип алынып атат. Ушул мен кыскача айдарым. Эми бизде дагы райондо жер маселеси боюнча аябай мындай жер запасы аз. Биз үчүн эгерде өтүп калса, бул жер берилип калса абдан чоң Гүлбар айыл өкмөтүндөгү мурунку аскердик полигонунун аймагы. Ал 94-жылы Өзбекстан тарабынан тосулуп алынган эле, мыйзамсыз деп көрсөк болот. Анан ошол мурунку сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында биз Араван районундагы бир аймагына, Төбө Мойын аймагына Керкедаң суу сактагычы менен ошол суу сактагычтын айланасында жерлер менен алмашуу боюнча сөз болгон. Сөз болуп, анан бирок чек ара мындай да, толук ошол чек ара эки тарап толук бардык маселеси чечилип бүткөндөн кийин анан алынат да. Тосулуп алынган жерлер болсо алынып, алына турган жерлер, бериле турган жерлер аныкталгандан чечилет. Ошол турган болчу да бизге өтпөй. Бул эми убакыттын иши болчу, ал баары бир бизге өтмөк, мурунку протоколдордо кол коюлуп калган. Азыр эми ошондой жыйынтык чыгарсак болот. Негизинен толук аяктагандыгы үчүн Өзбекстан өзүнүн милдеттенмесин аткарып, тосмолорду алып атат деп кабыл алсак болот да. Малым болгондой кыргыз-өзбек чек аралары боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыккан. Муну менен Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары менен чектешкен 1400 километр чек араны толук чечип, Өзбекстан менен чек ара маселесине түбөлүк чекит коюлууда. Бул боюнча президент өткөн аптада өзгөндө эл менен жолугушуу өткөрүп, жабык эшик артында толук маалымат берген. Андан кийин Кабар мамлекеттик агенттигине маек берип, Өзбекстан менен талаш болгон жерлердин 99% биздин пайдабызга чечилгенин ачыктап, коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп берди. Мен эми ачык эле айтайын. Чек араны тактоодо буга чейин талаш болуп келген жерлердин баары бизге өттү. Айылдарда болобу, тоолордо болобу, же түз жерлерде болобу, талаш жерлердин дээрлик 99% биздин пайдабызга чечилди. Буга жетиш үчүн эмне деген гана сүйлөшүүлөр, эмне деген гана эмгектер жумшалбады. Сыр кылып турганыбыздын себеби кол коюшуп мыйзамдаштырып алганга чейин айнып кетип бузулуп кетпесин деген элек. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселеси тарыхый архивдик документтер менен каралат. Көчөдө чогулуп алып эле Алмакан апам айтпадыбы дегендей маселе эмес. Эки өлкөнүн СССРден бери келе жаткан карталары, келишимдери, алдын бердим деген актылар турат. Анан жөн эле ал жер биздики болчу, бул жер биздики болчу деп жалган маалымат берип элдин башын айлантпаш керек. Учурда коомчулукта кыргыз-өзбек чек арасы кызуу талкууну жаратууда. Сүйлөшүүлөрдүн оң жыйынтыкка чыгышы үчүн сыр тутулганын түшүнгөн адам бийликти колдошу керек деген серепчилер айтышты. Эми чын бардыгыбыз патриот болобуз. Кыргызстан көп аймакты алса деген ойдобуз. Ал туура, бирок экинчи тараптын дагы ою бар да, алар деле ошондой ойдо турат. Ошол себептен чек ара маселелерин талкуулаганда кандайдыр бир саясатчылар деле өздөрүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн колдонушат да. Бийликке жетиш үчүн бийликке сын пикир айтылат, бийликтин туура эмес кадамдарына баа беришет, бирок ошол маселеде баары бир чек арага келгенде этият болуш керек да. Себеби чек ара бул аймак, территория дүйнөдөгү конфликттердин 99% ушул чек арага, аймактарга байланыштуу болот. Ошол себептен бул жерде этият мамиле кылышыбыз керек. Анан мындай жашыруун сүйлөшүүлөр жүрүп атат, коомчулуктан жашыруун, бул туура, себеби эл аралык мындай жазылбаган мыйзамдар боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүргөндүгү бул жашыруун болуш керек. Жашыруун болуш керек. Анан сүйлөшүүлөр качан аяктап, анын эки тараптын таанып, кандай бир жыйынтык чыккандан кийин анан коомчулукка жарыяланганы туура да. Комиссиянын негизинде, жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусунда, элдин катышуусунда өзүңөр көрүп билгиле кандай чечилип аткан деп туруп, ошол эмесин условиясын түзүп берди. Эми бул жерде дагы
ушул өзүбүздүн эле оппозициялардын арасынан ушул дагы бир сөз чыгарышып атат да. Сөз чыгарып, тиги комиссиянын тартибине көнүшпөй, телефон менен киребиз деп атышат, таполон кылып атышат. Эми ушу түз чечилип бүтүп аткан чек ара маселелерин дагы кыйшайтып аткан кыргыздар арасынан чыгып атат да. Мен ошого өкүнүп атам. Бирок бул ушунчалык айтып атабы, чечилип атат деп маселе кыргыз өзбек маселеси боюнча чечилгенин көрүп атабыз. Ал жерде эч кандай уруш жаңжал жок. Мирдим, то есть мындай тынчтык абалда өтүп атат. Белгилей кетсек, бүгүн 10 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз-өзбек чек арасын демаркация жана делимитациялоо маселесин карашты. Мында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин талаш болуп келген жерлер толугу менен Кыргызстанга өткөнүн белгиледи. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.